түшкө чейин мен агрокомитетте болдум да. Ал жерде дагы ошол эле проблема да. Мисалы, бүгүн эмен алып келип тур, сууду азыр бүгүн берге деле келет, 27 миллион долларга. Кайлап атат, бул аз эле акча, ничего. Анан берип ататтар. Андай дегенде квота менен келген 1%, узак мөөнөткө өтөт. Прекрасные условия. Но бирок ошол 27 миллион долларды мындай обсуждение кылганда бир айбы 2 ай мурун келгендер. Ошондо эле айтканбыз, мындай каяка жумшашыңарды, мындай бир план түзүп келгилечи, программа. Анан ошондон айтчу, хорошо деп тагын бүгүн келиптир. Ошол эле да. Каяка жумшайсыңар десе айта албайт да. Анан бул жерде деле ошондой 500 миллион доллар 0,1% менен 40 жылга это вообще идеальные условия, да? Идеальный. Булар бизге еще эмеси менен берип атат. Мындай баягы минус проценти менен берип практически. Ал жерде ал доллар менен болгондон кийин ал девальвациясы эле 40 жылда бир топ болуп кетет. Ошондо биз фактически бир может 200 доллар эле миллион доллар кайтарып калышыбыз мүмкүн да. Анан мен бир нерсени айткым келет. Бул аябай чоң акча биздин Кыргызстанга. Бул мындай акча менен биз аябай чоң реформа кылып аябай Кыргызстаныбызды өнүктүрө берсек болот да. Но бирок муну просто системно использовать этиш керек да. Анан ошого айтып атам. Силердин бүгүнкү күндө каяка жумшайсыңар, каяка дедиңер? Улукбек Ибраимович. Ипотекага дагы каяка? Улукбек. Ипотека дагы каяка? Ипотека электр өндүрүү тармактарына, жанагы кичи кесиптерди тармагына, анан медицина тармагындагы. И все, да? Булар мындай да. И это ваша программа, да? Или как это понять? Бул учурга чейинки жана приоритеттүү деп министрликтерден башка. Ушул эми программа да. Бул эмеде, бул даже так называемая дорожная карта. Ушул жака жумшайбыз. Ооба. Понимаете? Мен жанагы эле сөздү айтайын, агрокомитетте айткандай. Силердин дорожный картаңарга караганда даже ГИСтин жанагы эмеси сопровождениясы 10 эсе жакшы да. Себебен ал деген түз кет, мынчадан кийин оңго бурул, андан кийин бияка бурул, жерде лежачий полицейский бар деп айтып турат. Силерде ал да жок да, жөн эле мону деп перечислетип койгонсуңар. Ошондуктан мен сунушум мындай. Мына стратегическое планирование дагы айтам, законду четке кактыңар. Көптөшүп. Президентти убеждать этип туруп, эме ветоңуз наложили вето. Вот. Ну, бирок, давайте мындай кылалы. Ошол стратегический планирование менен, мына ошол Кореядан келген болсо 500 миллион. Корея өзү дагы экономический чуданы жасап атканда 25 жыл 5 жылдык план менен ошол чуданы жасадылар. Кореецтер дагы ушундай эме кылганда социально-экономический развитиеге жумшагыла дегенде именно ошону подразумевать этип ататтар. Пландоо менен жасагыла деп программаны түзгүлө. Ошол программага анан кийин ар бир программаны ошол программа ашырганга 5 жылдык дайым постоянно план түзгүлө жокту эле деп атат да. Мен сиздерге сунуштап атам. Азыр официально мына кайрылып атам. Кабинет министрге, президентке официально кайрылып атам. Давайте ушул 500 миллионду иштетиш үчүн конкретно хотя бы 5 жылдык план түзөлү. Аны мен жардам берейин ошого кабинет министровке. Керектүү специалисттердин баарын чакырып туруп, биринчи ал жерде сразу эле эксперимент кылбай, мисалы, мындай кибернетический эме кылып туруп, теоретически биринчи ошол планды түзүп алса болот. На основе межотраслевого баланса. И чтобы баардыгы системный болуп өсүш үчүн 5 жылдык хотя бы ушул акча менен ошентип көрөлүчү. Где-то бир жарым жылда абдан жакшы кылып 5 жылдык план түзүп алсак болот. Надо, вот к этому можно привлечь очень хорошо высококвалифицированных специалистов. Есть готовая программа составления планов долгосрочных на основе кибернетических вот этих вот вещей. Понимаете? Без теоретически биринчи түзүп алып туруп, анан кийин и причем болгондо дагы керек болсо 1000 вариантын түзүп алсак болот да ошол пландын. Понимаете? Эң оптималдууну алып туруп, конкретный реалдуу биздин статистический данныйларды киргизип туруп, ошол программа менен даяр программалар бар. Жасаса болот да. Давайте ушуну кылалычы.
Хотя бы один раз, давайте попробуем. 500 миллион дегрем ола турамса, ипотека бияка деп туруп, и еще там просто распил произойдет, анан кейін жанагы эме айткандай, Марлен айткандай 50 миллион доллары шондой эле болуп калат. Эч жыйынтыгы жок, каяк кеткенин билбейт эч ким. А бул деген, извините, бул бекер акча эмес, ал биздин мойнубузга салынып атат, элдин мойнуна салынып атат да. Давайте мындай ошол акчаны алып туруп, мындай эффективдүү, натыйжалуу, мындай максаттуу, результативный кылып, мындай жыйынтыктуу кылып туруп жумшайлы деген эле сөздү айтып атам мен. Туура, Султан Абдрашевич, уруксат берсеңиз жооп берип койсом болобу? Эң туура, сиз менен макул болбой койгонго болбойт. Ошондой болуш керек, пландаштырылган иш болсо болбойт. Анан ошол мына бул рамкалык долбоордун келишимдин экинчи статьясынын А пунктунда дагы жазылып атат. Мына тараптар бул потенциалдуу мындай долбоорлорду Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети даярдаган тизмеге карата ал каржылоо максатында ушул рамкалык соглашениянын аткарылыш максатында Корея өкмөтүнө берилет деп. Мындан кийин бул соглашение күчүнө киргенден баштап биз ошол приоритеттүү долбоорлордун проектилерин экономикалык расчеттору менен тиешелүү списоктарды берип, анан тиешелүү жанагы өзүнчө тармактык келишимдерди түзүп, анан ошо менен каржылоону башташыбыз керек. Силер дагы кызыкты. Ошол корейстер келип бизге түзүп берет дейсиңер да. Анан ошону түзүп берсе, анан биз ошого жараса биз проекттерди беребиз деп. Анан мындай болбойт. Алар келе турган акчасын берет да, өздөрүнүн кызыкчылыгына тууралайт ал эмелерин, сунуштардын бардыгын. Өздөрүнүн экономикасынын кызыкчылыгына тууралайт. А биз айтып атабыз, биз наконец-то 30 жылда өз башыбыз менен жашайбызбы же жокпу? Бизде азыр андай мүмкүнчүлүк бар. Өзүбүз программа түзүп туруп, ошол программа план түзүп туруп, анан ошол планга анан кийин эменибизди акчаны тартсак болот да, а не наоборот. Азыр бүгүнкү күндө акчаны алып алабыз дагы, анан ойлонобуз, так, эмне кылабыз бул акча менен деп. Постоянно ушундай болот да. Менин сунушум дагы бир жолу, давайте 5 жылдык план түзөлү ошого. Биринчи теоретически түзөлү, ага көп убакыт кетпейт. Анан кийин аны акырындап ошол хотя бы теоретический планга анан ошол 500 миллион. Себебен план болбосо, мына Элвира Жыгаламбекова айткандай, 90 депутат чекчейип отурса дагы эч кандай контроль кыла албайт. А что? По каким критериям его контролировать? Кайсы критерий менен? Эч кандай критерий жок. Каждый будет говорить, базар вокзал будет, а результата никого не будет. А булар билгенин кыла берет. Султан Абдрашевич, сиз буну комитет чечимине сунуш катары берип атасызбы? Да, мен сунуш катары берип атам, комитет чечимине. Ушул чечимди как эме катары биздин постановление менен кабинет министрликке токтом менен жөнөтүш керек деп ойлойм да. Себебен иначе 500 миллион бул өтө чоң акча. Бул жөн эле дагы эмеге текке кетип калат. Ушундай коркунуч явный эле көрүнүп турат. Мына азыр бу жердеги эмелерибиз мындай беспокоиться этип аткан именно ушул жагына ылкактанып атат бардыгы. Рахмат.